Саламатсыңар балдар, анда баштайлы. Үйгө тапшырмаларды аткардыңарбы балдар? Сабасы. Агай мен ошол бүгүн эң акыркы сабакты көрөтүм эле, анан жетишпей калдым акыркы тапшырмасын көргөнгө. Бирок негизи мындай отуруп жарым саат кыймылдабай отуруп көрдүңөрбү? Бир ойду кармап, машыктыңарбы? Саламатсызбы? Ооба, агай тапшырмаларды Отуруп көрдүк, бирок толук эмес. Ой жүгүртүү процессин көрдүңөр, демек жөн эле ой жүгүртүү эмес экен да. Тынч бир жерге отуруп, денени кыймылдатпай, анан өткөнкү сабакта биз ички тоскоолдуктар дегенди караганбыз силер менен. Бүгүнкү сабакта болсо сырткы тоскоолдуктарды карайт экенбиз. Анан демек биз эми 3 сабактын ичинде өтө көп эле нерсе үйрөнүп калдык да силер менен. Демек ар бир мына эми өзүңөргө бир кесипти тандаганда деле ошо кесипти карап, ошо меники, менин мамилем кандай, ичимде кандай сезимдер пайда болуп атат деп жанакы жакшылап ошо өзүңөрдү мындай ичиңерде каза турган болсоңор, баягы өткөн сабакта үйрөнгөндөй. Силердики же силердики эмес экени так эле билинип калат да. Анан демек дем алууга концентрация кылсаңар болот экен, ошентип эс алсак болот экен. Эс алып, анан ойлорду тазалап, токтотуп, анан бир ойду. Демек биз ушул 7 сабактын ичинде ошо бир ойду кармап, ошону аябай түбүнө чейин казып, кандай ал ой каерден келип атат? Бул менин оюмбу, же бирөөлөр айткан ойду мен алып кылып атамбы, ошол сыяктуу ой жүгүртөт экенбиз да. Анан табат экенбиз мына силер менен. Эгерде силер айткандардын баардыгын кылып, мындай так аткара турган болсоңор, аябай көп жылыштар болот. Былтыр окуучулар дагы айтканда, кээ бир балдар айтканда, мен мисалы үчүн күндө эле сотканы мынтип ачып эле карай берет элем дейт да. Анан унутуп кала берет элем дейт, саат канча болгондо эле анан. Азыр улам колум баратканда ойлонуп калам дейт да. Жөн эле рефлекс да, анан саатты бир караганда деле уже эсимде калып атат. То есть эске тутуу да жакшы болуп атат дейт. Ушундай өзгөрүүлөр болот. Анан кээ бир окуучулар айтат эле, бирөөлөр мындай сүйлөгөндө мен резкий сразу эле жооп берүүнүн ордуна кичине ойлонуп калдым. Токтоо болуп калдым деп ушундай өзлөрүн айтышкан. Силерде кандай ушундай нерселер байкалып атабы? Өзүңөрдө мындай бир өзгөрүүлөрдү байкап атасыңарбы? Эгерде практика кыла турган болсоңор, ошо сабактын ичинде сөзсүз өзүңөрдүн жүрүм турумуңарда өзгөрүүлөр башталат да. Кимде башталды? Бир аз байкалып атат агай. Суроо бергенде кичине ойлонуп, мындай токтолуп, жан дүйнөм мындай тынч болуп. Ошондой нерселер байкалат. Бирок план мен ошо электеп жазып болчумун да. Машык кыла, главный практика кылышыбыз керек да. Анан ошондо ой жүгүртүүңөр курчуй баштайт балдар. Бүгүнкү сабак сырткы тоскоолдуктар дейт. Демек момент времени деген ошол убакыт. Ушул убакытта ушул жерде болууну үйрөнөт экенбиз да. Сабакта айтат го, жекеңерим, агайларыңар айтат. Сен каякта учуп жүрөсүң, денең менен да бул жерде бол, оюң менен да бул жерде бол депчи. Мына ошо ой менен да болгондо биз силер менен үйрөнөт экенбиз. Демек ошонун баардыгын эле үйрөнүп атабыз да силер менен. Эми карайлар. Биз өзүбүзгө суроолорду берип атканбыз, баардыгына мен кантип үлгүрөм деп. Эң маанилүү иштерди кантип кылам деп. Демек уже бул суроолорго силер сабактардын ичинде үй тапшырмаларды аткарып баштасаңар, жооп таба баштайсыңар балдар. Мисалы үчүн баардыгына кантип үлгүрөм дегенде, мына бир учурда бир ойду алып, ошону жакшылап ойлонуп, түбүнө чейин жете турган болсоңор, уже күндө эле чымынга окшоп эле ар кайсы ойлор келе берет да, чынбы? Анан аны мындай бир сыйра кармап туруп, бир чаап өлтүргөндөй болгондой, ошо бир ойду түбүнө чейин жеткиргенден кийин ал кайра эле келе бербейт экен силерге. Анан ойлор дагы мындай тынчтана баштайт ушул сыяктуу. Кийинки мисалы үчүн суроолорду карасак, жашоо деңгээлин кандай көтөрөм дейт, муну дагы карайсыңар. Мына ушул бир ойду алып, максаттар дейт, каалоо тилегим боло турган, күч кубат бере турган максатты кантип табам дейт. Мына ошол өткөндөгү сабактардын баардыгындагыларды машыга турган болсоңор, балдар, ушул суроолорго жооп баштайсыңар. Анан кээ бир араңарда кээ бири балким ушуларга
жоопторду таап атат болуш керек. Андан кийин так, суроолорду да карайлы. Жакындар менен мисалы үчүн эмени мамилени кантип жакшыртам деген дагы ошо өзүңөрдү токтоо боло баштайсыңар, ушуларды машыккандан өзүңөрдү мындай кармап дароо эле жооп бере калуу эмес, кичине ойлонуп жооп берип баштаганды сезгенде мамилеңер жакшыра баштаганда көрөсүңөр. Так, андан кийин сабактын планы, демек биз 3 сабакты силер менен бүтүрдүк. Ой менен ойлор менен бетме бет биринчи сабагыбыз болчу. Экинчи сабак башаламансыз бир ой, үчүнчү сабак ички тоскоолдуктар. Анан кийинки 4-чү сабагыбыз демек сырткы тоскоолдуктар тууралуу сүйлөшөт экенбиз силер менен. Бүгүнкү сабагыбыз демек сырткы тоскоолдуктар. Демек бул сабактан биз эмнени алат экенбиз өзүбүзгө, эмнени алат экенбиз? Биринчи, бир каналга концентрация кылуу дейт. Канал деген биз 6, то есть 5 канал аркылуу бизге сырттан маалымат кирет экен балдар. Биринчи эң үстүнкү мына эң өйдөкү турган бул эки көз. Бул биринчи канал, көрдүңөрбү? Эки көз аркылуу биз маалымат алабыз. Көздөн кийинки ылдыйып турган кайсы экен? Кулак, көрдүңөр? Бул экинчи маалымат каналы. Көрдүңөр, мына өйдөдөн караганда эле мына көз, андан ылдый кулак турат. Экинчи информацияны биз угуу аркылуу алабыз. Үчүнчү информация жыттоо. Кулактан ылдый мурун турат, көрдүңөрбү? Үчүнчү жыттоо. Төртүнчү даам татуу. Мына мурундан кийин ылдый уже тил бар. Тил менен даамды сезебиз. Анан бешинчи бул сезүү. Мисалы үчүн колубуз алакан менен же болбосо мындай терибиз менен, денебиз менен сезебиз, ысыкты сезебиз, суукту колубуз менен деле мындай кылып көрсөк, сезүү. Мына ушул 5 канал аркылуу биз маалымат алат экенбиз. Анан бул каналдар аркылуу маалыматтар киргенде биздин көңүл бөлүбүз чачырайт экен балдар. Ошол себептен биз каналдарды өчүргөндү үйрөнөбүз. Көздү кабыл алуу, кулак. Анан ызы чуу болуп атса дагы аларга көңүл бурбай кантип иштейбиз. Мына ошолорго көңүл буруп, ошол техникаларды карайт экенбиз. Бул сабакта үлгүрбөй калышыбыз мүмкүн балдар. Ошол себептен бүгүнкү сабакты балким 2 бөлүп өтүшүбүз мүмкүн. Бүгүн дагы толук мен айтып бере албай калган болсом, анда уландысын эртеңки сабакта карайбыз. Так, улантабыз, бир помеха устойчивость деген бул ошо тоскоолдуктарга өзүбүздү мындай тоскоолдуктарга көп мындай башкача айтканда көңүл бурбоо, мисалы үчүн ызы чуу болуп атат, радио болуп атат, телевизор болуп атат, ошонун бардыгына карабастан сабакты окуп отура беребиз. Мисалы, балдар ызылдап атса деле, көңүлүбүздү бир жерге. Кээде мисалы үчүн тамактын жыттары болушу мүмкүн, тамактын жыттары да келип же түтүн жыттанса, ар кандай болсо дагы көңүлүң бурула берет. Кээде комната ысык же муздак болсо, ага дагы көңүлүң кете берет. Ошол себептен ошолордун бардыгын биз контролдогонду үйрөнөт экенбиз. Анан многозадачность бул көп ишти бүтүрүүнү үйрөнөт экенбиз да силер менен. Демек биз концентрацияны жакшы өздөштүрө турган болсок, анан демек бир учурда бир ишти бүтүрө турган болсок, ошондо көп ишти да бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Глобально дейт, глобально кененирээк карай турган болсок, биз бир мүшөк таш алабыз дейбиз. Бир мүшөк таш дегенде мындай кандай түшүнсө болот. Мисалы үчүн балдар биринчи четинен карай турган болсок, биз көп нерсени үйрөнгөнгө аракет кылат экенбиз дагы, анан экинчи жагын карай турган болсок, кереги жок нерселерди таштай турган болсок дагы биз өзүбүз жеңилдеп калабыз да. Мисалы үчүн элестете бергиле, бир мүшөк таш көтөрүп жүрөсүңөр да, мисалы. Ошондо бир мүшөк таш көтөрүп жүрүп, анан мен көтөргөнгө мага оор болуп атат деп, анан күндө тренировка кылганыбыз жакшыбы, же ошо бир мүшөк ташты ыргытып салсак жакшы болобу? Кайсынысында биз ыргытып салсаң сага тренировка кылыштын деле кереги жок да, чынбы? Же мен сөзсүз бир мүшөк таш көтөрүп жүрөм дагы, анан ушуну жеңил көтөрүш үчүн мен машыгышым керек деп, мага машыкканга убакыт коротконум жакшыбы? Же мен колуман келсе ташты ыргытып салып эле, өзүм эле басып жүрсөм, тренировка кылыштын да кереги жок да, чынбы?
Түшүнтасыңарбы бул логиканы? Ооба. Biz эмне кылат экенбиз? Biz мисалы үчүн эске тутуубузду машыктырсак болот да, мисалычы. Же болбосо логиканы өнүктүрөбүз, ой жүгүртүүнү тереңдетип өнүктүргөнгө убакыт коротуп машыктырсак болот. Же болбосо biz көңүл бурганда кереги жок нерселерден кутула турган болсок, көңүл буруубуз канчалык чоң болсо, ошончолук көп информация бизге кирет экен. Башкача айтканда, балдар биздин мени ала турган болсок, мебиз биздики көңүл буруу, эске тутуу жана ой жүгүртүү деп 3кө бөлүнөт да. Менин 3 функциясы бар негизги. Биринчиси эмне экен? Көңүл буруу. Экинчиси эске тутуу. Үчүнчүсү эмне экен? Ой жүгүртүү. Мен баягы өткөндө логика сабагын үйрөнгөндө силерге эмне кылдым эле? Ой жүгүртүүнү кичине үйрөттүк да. Кичине башын баштадык, аны дагы бүтүр элекпиз, билесиңер, бирок андан буга келдик. Анан эске тутууну машыктырууганда сабактар бар да, мисалы үчүн. Эми карагыла, эске тутуу менен ой жүгүртүү мисалы үчүн канчалык чоң болсо дагы, канчалык жакшы өнүккөн болсо, бирок биздин көңүл буруубуз начар болсо, башкача айтканда мындай болот да. Көңүл буруу бул кабыл алуу да, мисалы үчүн bir трубаны ала турган болсок, труба аркылуу суу кире турган болсо, суу канчалык көп болсо дагы ал ролду ойнобойт эгерде тешик кичинекей болсо. Ошондо суу канчалык океандай суу болгон болсо да, кенедей тешик болсо, ал баары бир тамчылап агат, чынбы? То есть бул ошол тешик кабыл алуу деген сыяктуу бул эме да, көңүл буруу. Эгерде силердин көңүл бурууңар өтө кичинекей болсо, ой жүгүртүү менен эске тутууңар 100% өнүккөн күндө дагы силер ошо кирген информацияны гана талдай алат да, мээбиз. Түшүнөсүңөрбү? Демек биз эң биринчи эмне кылат экенбиз? Мени жанагы ой жүгүртүү менен эске тутууну машыктырыштан мурун эң биринчи көңүл бурууну биз машыктырышыбыз керек экен. Көңүл буруубуз канчалык чоңойгондо, ошончолук көп информация мээге кирет экен да, анан ошону ме иштеп чыгарат да. Ошондуктан бул мешок с камнями, бир мешок бул таш деген бул кереги жок нерселер. Биздин көңүл буруубуз бир мындай чоң аккан дарыя сыяктуу элестете турган болсо, көз көрүү аркылуу, кулак аркылуу кирген информация, мурун, тең салмактуулук бул дене аркылуу сезүү, ушул аркылуу информация сырттан киргенде биздин көңүлүбүз чачырайт экен ар кайсы нерсеге. Көңүлүбүз чачыраганда анан биз мисалы үчүн эске тутуубуз деле иштебейт экен. Ушундай болуп калат экен. Кээде алаксып кетесиң го, алаксып кеткенде сабакта мисалы үчүн мугалимдер эмнени айтып атканын деле унутуп каласың. Же болбосо үйдөгүлөр деле бир нерсе сүйлөп аткан болсо, бир нерсеге алаксып кетсең, эмне деп айтканын укпай каласың, чынбы? Бул көрүңөр, көңүл буруу канчалык эки жакка бурулуп кете турган болсо, анда калган биздин мээдеги эске тутуу жана ой жүгүртүү, эске тутуу бул жакшы ролду ойнобойт экен да, эгерде көңүл буруусу начар болсо. Лао Цзы деген илгерки байыркы Кытай окумуштуу айткан да, окумуштуу илгерки философ. Акылдуу адам дейт, өмүр бою үйрөнөт дейт. Ал эми кыракы данышман адам кереги жок нерселерди ыргытып салат дейт. Ошо мен жанагы айткан нерседен мына көрдүңөрбү, эмне деп айтыптыр? Акылдуу адам дейт, өмүр бою эмне кылат дейт? Үйрөнөт дейт. Өмүр бою илим алып үйрөнөт дейт. Ал эми кыракы данышман адам, мудрый деген кыракы данышман деп коет. Кыракы данышман адам эмне кылат дейт? Кереги жок нерселерди эмне кылат дейт? Кереги жок нерселерден арылат дейт. Ошол бир мүшөк ташты көтөрүп жүрүш үчүн өзүбүздү машыктырган жакшыбы же бир мүшөк ташты ыргытып салганы жакшы болот? Көрдүңөрбү? Мына ошону өзүңөр деле мына туура жоопту көрүп атасыңар. Бир мүшөк ташты ыргытып салган жакшы болот атат. Аны көтөрбөй койсоң, кыйналбай каласың деген сөз. Эми карайлы. Биз маалымат менен кантип иштейт экенбиз, Так, маалымат менен кантип иштейбиз? Демек, биринчи сезимдер, ощущение, сезим кабыл алат экенбиз. Андан кийин биздин кабыл алуу сезимдерибиз бар, анан
внимание деген ошо көңүл буруу. Көңүл буруу аркылуу киргенден кийин эске тутуу сактайт экен дагы, анан ой жүгүртүүбүз эмне кылат экен? Ошону уже ойлонот да, бул жакшыбы, жаманбы, туурабы, туура эмеспи да, уже мээбиз алган информацияны ойлойт экен, уже обработка иштейт. Бирок эгерде көңүл буруубуз начар болгон болсо, анда эске тутуу менен ой жүгүртүүбүз баары бир колунан келбей калат экен да. То есть өтө аз информация келе турган болсо, булар туура жоопту таап бере албай калат экен. Башкача айтканда, мына биздин көңүл буруубуз эмне болуп кетет экен? Мындай бир суу сыяктуу агып келаткан информация эмне болуп экен? Майда-майда бөлүкчөлөргө бөлүнүп кетет да, көрдүңөрбү? Мисалы, 100% информация десек, мына 100% информацияны көрүп атасыңар, биздин бул көңүл буруубуз. Анан свет дейт, мына жарыкка 10% кетет, же 20%, кулак угууга дагы ошо көңүл буруубуздан бир 10% же 5% же 15% бөлүнөт. Вкус дейт, вкус сезимге бөлүнөт. Андан кийин тери, андан кийин температура, муздак же ысык. Анан ошондой эле силер отурган отургучта кандай отурасыңар? Эгерде мисалы үчүн бул отургуч болсо, отургучтун учуна отуруп калган болсоңор, кээде сабак учурунда болот го. Учунда отуруп калганыңарды билбейсиңер да, анан кээде столду мындай до конца отургандан кийин аябай эс алып каласың да. Ушундай моменттер болду белесиңер да, мектепте сөзсүз болот. Отургучтун учуна отуруп алгансың да, кечке кыйналып отурганыңды өзүң билбейсиң, анан кээде столду минтип до конца өзүңө жылдырып алып отургандан кийин анан кадимкидей эс алып каласың да. Көрсө ошол столдун учуна отуруп алганда дагы силер денеңердин тең салмактуулугу бузулат дагы, анан көңүл бурууңар силер билбесеңер деле ошол жака информация кете берет да. Демек, мугалим сүйлөп аткан нерсени силер мындай угуп атам деп ойлойсуңар, бирок денеңер нито турган үчүн сөзсүз мен айтып аткан сөздөрдүн көп информация учуп кетет да мээңерден. Андан сырткары, балдар, бул денеге тиешелүү нерселер экен, анан мээбиздин ичинде 3 нерсе көңүл буруубузду алат экен. Бул биринчиси ойлор. Чымынга окшоп эле ар кайсы ойлор учуп келе берет, мына. Анан экинчиси эмоциялар. Демек, ошо учуп келген ойлор биздин ушул төшүбүздө, ичибизде бир сезимдерди жаратат. Жакшы сезим, жаман сезим. Андан кийин дене. Демек, мына ушул үчөө дагы общий дененин, то есть дене бардыгы биригип биздин ошо 100% информацияны эмне кылат экен? Бөлөт экен. Эми балдар, биз машыгабыз дагы ошол ойлорду, мисалы үчүн силер менен бир ойду кармаганды кичине үйрөнүп калдык, чынбы? Демек, бир ой, башка ойлор келип атканда мени перезагрузка кылганды үйрөндүк, То есть көздү жумуп, маңдайдагы боштукту карап, же болбосо дем алганда демди алабыз, 3 секунд токтойбуз дагы, кайра чыгарабыз. 3 секунд токтоп, анан кайра дем алганда ойлор тазарып кетет, мына жок болуп кетет дагы, анан өзүбүздүн оюбузду кое берет экенбиз. Эми азыр биз силер менен мен могул ар бир сезим тууралуу силерге айтып берем. Кантип өчүрөбүз, кандай кылабыз. Андан кийин баягы реалдуулук кандай ишке ашат, ошо тууралуу дагы бир жолу кайталайын. Биринчи сабактан бери муну айтып келатабыз. Эң биринчи бизде ниет пайда болот экен. Ниет же болбосо каалоо пайда болот. Ал өзүнөн өзү пайда болушу мүмкүн. Жөн эле же болбосо биз бир нерсени көргөндө пайда болот. Анан ниет, каалоо пайда болгондон кийин сөзсүз ой пайда болот экен. Ой пайда болгондон кийин действие, иш-аракет автоматтуу түрдө жүрөт экен. То есть эмнени көп жолу ойлосоң, андан кийин автоматтык түрдө уже биз жасайбыз. Же кээ бир иштерди ойлогондо мындай өтө тездик менен болгон үчүн ой менен иш-аракеттин ортосунда өтө аз убакыт болгондо кээде бирөөлөр суроо бергенде дагы ойлонбостон жооп берип коюу же кыйкырса кошо кыйкыруу, бул өтө ушундай болот экен да. Анан результат сөзсүз, анан кылган ишибиздин результаты чагылат бизге. Так, андан кийин бизди бүгүн эмне кызыктырат? Бизди бүгүн көңүл буруубуз кызыктырат экен, көңүл буруубузга көңүл бурат экенбиз биз.
бүгүнкү сабакта. Демек, эмнени биз машыгабыз? Бессознательно дейт, аңдалбаган. То есть биз көп нерсени аңдабайбыз да, аңдабайбыз деген мындай ойлонуп билип билбей эле көп нерсе боло берет. Мисалы үчүн, көңүл буруубуз өзүбүз билбесек деле денебиз туура эмес отуруп калган болсок дагы ошого көңүл буруубуз кетип атат. Аны биз аңдап билбей атабыз дагы. Мына ошону бүгүнкү сабакта ошол көп байкабаган нерселерге көңүл буруп, ошолорду анализдейт экенбиз. Так, анан канча жолу кайталайбыз дейт, бардык конокторду аныктаганга чейин. Коноктор деген бул ошол биз чакырбаган коноктор деп койсок болот, ойлор, сезимдер. Эми балдар карайбыз. Азыр биринчи мындай кылабыз. Эң биринчи көзүңөрдү карагыла балдар. Мисалы үчүн, көздү мындай кылабыз. Мисалы үчүн, эки көзүңөрдү мындай чоң бир көз сыяктуу элестетесиңер да, мындай экран сыяктуу. Анан эчтеке ойлонбой туруп, ошо комнатаны ары бери, оозуңарды жабасаңар, ойлонбойсуңар, жөн эле мындай фонарик сыяктуу свет мындай чыгып аткандай элестетесиңер да, комнатаны бардык нерсени бир сыйра мындай карап чыккыла да, комнатада эмне бар экен. Көңүл бурасыңар, анан колуңарды мындай жакшылап карай турган болсоңор, алаканыңарды. То есть мурун көрбөгөн нерселерди көрөсүңөр да, мындай өзүнчө розовый. Так. Колуңарды мына жакшылап карай турган болсоңор, мына тырмактарыңарды карагыла, комнатанын ичин карасаңар, силер көрбөй жүргөн нерселерди көрөсүңөр. Демек, ушу бөлмөнүн ичинде балким силер телевизор бар экенин деле байкабай жүргөн болушуңар мүмкүн. Мисалы, телевизор, может, бир гүл бар. Чындап жакшылап карасаңар, бөлмөнүн ичинде көп нерсе бар да, силер көрбөй жүргөн. Себеби биздин көзүбүз эмес, акылыбыз көрөт экен эң биринчичи. Акыл деген, акыл көзү деген болот. Ошол мээңерде кандай информация бар болсо, ошол нерсени гана көрө аласыңар. Ошол себептен мугалим силерге теманы доскага түшүндүрүп берип атканда, ал нерсе акылыңарда жок болгон үчүн доскадагы нерсени көрбөйсүңөр да. Мугалим сүйлөп атат, көзүңөр карап турат, бирок туманды карап аткан сыяктуу мээңерге эч нерсе кирбейт да. Себеби мээнин ичинде жок да ал нерсе. Ошондо биринчи жолу көргөндө маалымат кирбейт экен балдар. Экинчи мындай кыласыңар. Көзүбүздү жумабыз бардыгыбыз. Көзүбүздү жумабыз дагы, анан ошо үндөрдү укканга аракет кыласыңар. Кандай үндөр угулуп атат. Жакшылап көңүл бурсаңар, эгерде азыр бир класста отурган болсок, машиналардын үнүн чогуу укмакпыз да, бирөөлөр сүйлөп аткан. Бирок азыр тынч укканга аракет кылсаңар, аркы бөлмөдө да бирөө сүйлөп атат, же эшикте ит үрүп атат, ошолорду угуп көрөбүз. Кандай бир 2 минутта угуп көрөлү. Только кулакка концентрация кылгыла, көздү жумабыз. Анан үндөрдү укканга аракет кыласыңар. Алыс жактагы, жакын жактагы. Сөзсүз көздү жабабыз. Себеби көздү жапканда 10-20%, 30% энергия экономия болот дагы, анан көңүл буруу кулакка өтөт да, резко. Так, жакшы. Кана ким кандай үндөрдү укту, мага айтып бергилечи. Телевизордун үнүн. Мен айтканга чейин телевизордун үнү угула элек болчу, чынбы? Укпай эле болчусуңар. Ушундай болдубу? Укканбыз, просто ага маани берген жокпуз да.
Анан дагы мисалы үчүн 5 мүнөт 10 мүнөт только уже кулакка концентрация алсаңар, көздү жумуп турупчу, мен үй тапшырма берем да, анан мындай укканга аракет кылсаңар, сырттагы алыс жактагы нерселерди да акырындан уга баштайсыңар, анан өзүнчө зың дегенде бир үндөр угулат, ар кандай көп нерсени уже уга баштайсыңар да. А көрсө мына канын жүргөндөрү эмелер. Угулат ошолор, ичиңер мисалы үчүн ар кайсы звуктардын баары угулат. Анан мисалы карасаңар, сокур кишилер жакшы сезет деп коет го. Себеби сокур кишилер көзү көрбөгөндүктөн, энергия көзгө кетпегендиктен алар кулакка концентрацияны денесине концентрация кылат да. Мисалы үчүн мен бир баланы билем, бизден эмеде бир бала бар болчу, сокур бала бар эле, анан ошо чоң зданияда, биздин окуу борбор жайгашкан зданияда, анан аркы жагында телефон саткан жер бар, анан бала сокур да, анан ошо зданиянын ичинде полный билет эле да, мисалы үчүн полный өзү эле басып жүрө берет. Анан биз таң калганбыз да, аябай мындай полный бүт билип алыптыр да, өзү эле басып жүрөт. Анан мындай колуна эчнеке таяк албайт деле да, өзү кичинекей беринен бери тубаса сокур экен, анан полный. То есть бул эмне башка сезимдери жакшы өнүккөн да, көрдүңөр, ошондуктан силер сөзсүз эле мындай ошондой бир нерсени күтпөй азыр эле мындай көздү жумуп эле, мисалы үчүн кулакка концентрация кылат экенбиз. Анан кийинки балдар мындай кылабыз. Жыттоого. Азыр көзүңөрдү жумасыңар, анан кулакты дагы уккан үндөргө көңүл бурбайсыңар дагы, анан комнатанын ичиндеги жыттарды жыттап көргүлө да, мындай бир эле чоң бир мурун сыяктуу эле элестетесиңер өзүңөрдүчү, мындай жыттоо. Анан өзүңөрдү бир эле мындай чоң мурун сыяктуу элестетесиңер да. Анан укканда дагы өзүңөрдү бир эле кулак сыяктуу элестетишиң керек да, мындай образ дагы аябай жардам берет да бул. Анан мындай азыр жыттап көрсөңөр. Комнатанын ичин. Эч нерсе жыттанбаса нормально, мейли. Анан кийинкиси балдар тил, сезүү. Үй тапшырма мындай болот балдар. Мындай кылабыз. Тамак ичкенде, мисалы үчүн азыр шилекейиңерди жутуп, анан ошону дагы даамын сезгенге аракет кылсаңар, анан даамды сезгенде да өзүңөрдү бир чоң бир мындай тил сыяктуу эле элестетишиңер керек да, только бир тил. Тил даамды жакшы сезет го, анан мындай кыласыңар. Үй тапшырма мындай болот. Даамдуу тамак жейбиз деген үй тапшырма да. Бул мындай чай ичип атканда, азыр мисалы үчүн чай иче турган болсоңор же тамак иче турган болсоңор, отурасыңар дагы, тамак алдыңарга келгенден кийин көздү жумабыз. Анан кулакты дагы уккан нерселерге көңүл бурбайбыз. Анан ошо тамакты оозго салгандан кийин анан нормальный шашпай чайнап даамын сезгенге аракет кылабыз да. Же чай ичип атканда шашпай ичесиңер да, анан бул кекиртектен ылдый өтүп атканын шашпай сезгенге аракет кыласыңар. Ошондо мурун силер сезип, сөзсүз көздү жумуш керек. Эгерде көздү ачсаңар, анчалык даамы сезилбей калат. Азыр демек, эмне кылат экенбиз? Сөзсүз көздү жумуп тамак жейбиз. Анан кулакка угулган нерселерди мисалы үчүн биз эме кылбайбыз, көңүл бурбайбыз. Ким эмне деп сүйлөшүп атат, көңүл бурбайбыз. Бирөө мисалы үчүн бир нерсе деп сүйлөшүп атса, ошонун маанисине көңүл бурбай койсоңор, алар д деген сыяктуу эле звук болуп калат да, көңүл унутуп каласыңар алардычы. То есть биз көңүл бурбай койгон нерсени унутуп калабыз дагы. Анан алар эмне жөнүндө сүйлөшүп атканын мындай көңүлгө кирбей, мээге кирбейт экен да. Ошол себептен биз үй тапшырма ошо болот. Даамдуу тамак же чай ичсеңер, сахар салсаңар же салбасаңар, билбейм. Ошо чайды ичип анан наанды жеген болсоңор деле, шашпай ошону жеп, анан даамынды тиштеп, акырын жеп, анан даамын сезгенге аракет кыласыңар. Анан шашпай жутуп, шашпай чайнап, анан ито бул ошондой кылганда тамак дагы жакшы сиңет силерге. Анан жакшы уктайсыңар. Анан чындап эле бул күнгө чейин ошо күндө жеп жүргөн наныңардын да даамын сезесиңер да, башкача экен. Ичкен чайдын ошол эртеңкиге чейин даамдуу тамак жейбиз деген үй тапшырманы аткарасыңар.
дамын сезгенге аракет кыласыңар. Анан экинчи ушу комнатанын ичин жакшылап карап чыккыла. Үйдө эшикке чыксаңар деле корону карагыла, огородду карагыла. Силер көрбөгөн көп нерсени байкайсыңар. Караганда эч нерсе ойлонбойсуңар. Оюңарды токтотуп эле мынтип эле бир мындай экран сыяктуу эле карайсыңар да, сканировать этипчи. Анан отуруп, тынч отуруп, сырттын баарын укканга аракет кыласыңар. Көздү жумуп алып. Анан отурганда сөзсүз нормальный равновесие мындай. Дене нормальный түз отуруш керек, эки жакка мындай эме кылыпчы, күчүңөр мындай кетпегендей кылып түз отуруп, анан экинчи эртеңки сабакта ушул сезимдер тууралуу дагы кененирээк сүйлөшөбүз. Силер пока ошол үйдү жакшылап карап чыккыла, жакшылап угасыңар, анан даамдуу тамак жейбиз деген үй тапшырманы аткарасыңар. Бүгүн аз барып көзүңөр жумуп тамак жеп, эмне кылтасың десе, үй тапшырма аткарып атам дейсиңер да. Түшүндүңөр да? Так, пока болду балдар бүгүнкү. Эртең бул сабакты улантабыз. Бул сабак узунураак болуп калды. Еще практика үй тапшырмага берилет. Эртең калган сезимдер боюнча сүйлөшөбүз. Анан эртең дагы упражнение бар. Концентрация деген упражнениени да көргөзөм силерге. Бул экранда мен чыгарам, ошону карап концентрация кылабыз. Кимде суроо бар? Суроо болсо бергиле. Агай, ушу көк бурууну сабак атканда да кылсак ошондой болобу? Ошон үчүн үйрөнүп атабыз да силер менен. Ортодо жогору бал алалы. Туура бул жашоодо эле колдоносуңар да. Мисалы үчүн сабак окуп атканда сөзсүз көңүл бурууну ушундай бир каналды ачып калган бүт каналды өчүрө турган болсоңор, информация көп кирет силерге. Анан эстеп калуу оңой болот, ой жүгүртүү оңой болот. Теманы эмне үчүн түшүнбөйсүңөр силер? Себеби оюңар бир жерде эмес силердики. Ошондуктан көңүл буруу начар болсо, бүттү калган ой жүгүртүү, эске тутуу супер болгон күндө да болду, эч нерсе уже кыла албайт экенсиңер. Ошондуктан биз каналдарды өчүргөндү үйрөнөбүз. Көз каналы, кулак, мурун, ооз, дене, ушулар бар экен. 5 канал. 5 сезим деп коет, 5 канал. Ошо сабакка колдоносуңар. Анан күнүмдүк жашоодо колдонсоңор, балдар өтө мындай өсүү байкалат силердечи. Характериңер өзгөрөт. Тынч, мындай оор басырыктуу, ойлонуп мындай бир чечим кабыл алган. Анан бирөө сүйлөсө эле сразу жооп берүүнү дагы каала баштайт. Анан темаларды жакшы түшүнө баштайсыңар. Күндө машыгышыңар керек да балдар. Ошо баякы бул сабакты дагы мен чыгарып коем. Анан биринчи сабак, экинчи сабак, үчүнчү сабак, анан бүгүнкү 4-үнчү сабакты бардыгын дагы бир сыйрадан кайталап көрүп, анан машык кыла. Ошондо кийинки сабакты биз эртең, эгерде мен бош болуп калсам, эртең дагы улантабыз ушул сабактын уланысын. Ошондо ар жактан 3 сабак калат. Акыркы сабакта көрөсүңөр балдар, ошо силер менен 40 мүнөт сабак кылсак, 40 мүнөт бою бир ойду кечке кармайбыз да. Ошого баратабыз силер менен. Ошол сабактан кийин анан мощный үйрөнөсүңөр да. Бирок ага чейин монун бардыгын кайталагыла. Так, дагы кимде суроо бар? Суроо бергиле. 1 мүнөт убакыт калды. Агай, медитацияны жарым саат кылган жакшыбы же андан да көп кылса болобу? Кыймылдабай жарым саат отурганды үйрөнгөндөн болду. Андан кийин өстүрүп кете берсеңер боло берет. 2 саат отурсаңар андан да жакшы. Канчалык көп отурса жакшы болот да. Аягында ошо денени полный сезбей каласыңар да, ошого чейин барат. Уктап да каласың, ошондой болот. Жакшы болот да. Машыга бергиле балдар. Так, макул анда жакшы тургула. Суроолоруңарды калганын телеграмга жазгыла, ошол жактан жооп берем. Эртең 9-да же 9:30-да жолугабыз, саламаттуу тургула. Чоң рахмат агай, саламатта болуңуз. Саламат болуңуз.